Elге чыккан система жөнүндө маселе эмес. Система эмес, источник жөнүндө сөз болот. Талас облустук өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, Кара Буура райондук прокуратурасы жана райондук администрация биргелешип, Бакыян айыл аймагындагы таза суу маселесин чечүүнүн үстүндө. Анткени мындан 4 жыл мурун казылып суу чыгарылган. Тилекке каршы суунун курамынан адамдын саламаттыгына зыян болгон заттар табылып, ал ичүүгө жараксыз болуп калган. Натыйжада бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай келет. Райондук прокуратуранын маалыматында бул иш боюнча экспертизанын тыянагы чыга элек. Бул кылмыш ишине таянып, облустук өнүктүрүү фонду кайрадан Бакыян айыл аймагында таза суу тартуу иштерин баштоодон кооптонуп турат. Бирок таза суу башка аймактан тартылып келе тургандыктан бул ишти кечиктирбей баштоо зарылчылыгы турат. Бишкек шаарында 3 жолу текшерүүдөн өттү. Жалал Абад областына жөнөттүк. Акыркы баягы микроэлементтерди аныктоо максатында Казакстанга жөнөтүлдү. Ал жерден дагы анализдин жыйынтыктарын алгандан кийин жеке ишкер Назарбековдун колдоосу менен 2 миллионго жакын жаңы скважинадан суунун анализин алып, ошол жерди да текшерүүдөн өткөрдүк. Бактыбызга жараша ошол Талас суусунун жээгинен таза булакты табып, проект жазып, Талас өнүктүрүү фондуна тапшырдык. Облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңеш тарабынан Бакыян айылына таза суу тартуу иштерин баштоо жагы жактырылып, бул үчүн 14 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Анткени айыл эли таза сууну ар ким чамасына жараша ташып келип ичүүгө аргасыз. Деле билген эмеспиз, 2019-2020 пандемиянын учурунда сууду текшере албай калып, 2021 2020-нын аягы текшерүү иштери болуп, анан бул суубузду текшерткенде уран чыгып кетти да. Анан ошол көйгөй болуп атат биздин айылда. Суубуз уран болгондук себептен азыр иштебей, ишке жараксыз болуп калды да. Бакыян айылы негизделген 1974 жылы таза суу тартуу боюнча биринчи аракеттер болгон. Кийинкиси 2018 жылы башталып, ал тилекке каршы натыйжалуу болгон жок. 4000 калкы бар айыл кышкы суукта өзгөчө таза суудан кыйналууда. Социалдык объектилерге айыл өкмөтү күнүнө 3 ирет таза суу ташып берет. Ал эми карапайым калк өз аракетин көрүп жатат. Облустук өнүктүрүү фонду аркылуу тартыла турган таза суу мурунку казылган жерден такыр башка аймактан 80 метр тереңдиктен казылды. Суунун анализи таза чыккан. Ушунча убакыттан бери мектеп бала бакчаларга биз өзүбүз айыл өкмөт тарабынан ташылып берет жумасына 3 жолу. Мындай элдерибиз болсо өздөрү техникасы барлар өздөрүнүн техникасы менен, болбосо башкалар бири-бири менен машина барларга кошумча канистрлери менен кошуна айыл өкмөттөрдөн алып келип ичишет. Биз каза турган жерлерди Бишкек шаарынын геологиясы менен макулдашып, источникти таап, ошол жерден азыркы күндө 80 метрден кастырдык суубузду. 80 метрден кастырып, лабораторияга бүт текшерүүлөрдү жүргүзүп, ал жактан лабораториядан ичүүгө уруксат деген тыянак чыгарып берди бизге. Талас облустук өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү Бакыян айылындагы мурунку жана кайрадан казыла турган аймактарды, суу сактоочу резервуарларды жана скважиналарды жеринде көрүп чыкты. Башкысы элдин муктаждыгын чечүүдө мурунку кемчиликтерди эске алып, өз тартиби менен калкка таза жана сапаттуу таза суу жеткирүүнү эскертишти. Жаңы казылган скважинадан тартылып келип, кайра эле ушул учурдагы таза суу системасына кошулууда да. Ал эми жана суунун курамынан зыяндуу зат табылып атпайбы? Ошол резервуары толук жабылат, таза суу ошол системага кайрадан тартылат. Мына ушул кийин суроо жаратпайбы? Ушуларды биз укук коргоо органдары тарабынан жана техникалык атайын кызматтар тарабынан сурамжылоолорду жүргүзүп тактап жатабыз бүгүнкү күндө. Алар өз сөзүндө албетте долбоорду каржылоо, албетте тоскоолдуктар болбойт деген жообун беришти. Облустук өнүктүрүү фонду Бакыян айылында таза суу чыгаруу үчүн 14 миллион сомдон ашык каржы бөлдү. Тендердик иштерди кечиктирбестен баштоо жагы тапшырылды. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Кара Буура району.